Наполеон Хилл бир жылда кантип байыса болот. Каналга катталууну унутпаңыздар, урматтуу окурмандарым. Ийгиликке жетүүнүн 31 кадамы. Өзүңүздүн ички мамилеңизди текшерип башкарыңыз. Биздин ички мамилемиз ар дайым бизди кандайдыр бир тандоо кылганга түртүп турат. Сиздин жашооңуздун даңгыр жолу ийгиликтүү болобу же жокпу, өзүңүзгө ишенимиңиз барбы же жокпу, бардыгы ошого көз каранды. Жаратылыш берген андай сезимибизди так учурунда кармап, туура колдонуп, ишибизди алдыга жылдыруу бир өзүбүздөн гана көз каранды. Эмне гана сунуштабайлы, товар, кызмат, кандайдыр бир идеяларбы же колдонула турган товарларбы баары бир. Ички мамиле сооданын эң негизги ыкмасы болуп эсептелет. Жаман ойлуу адам эч нерсе деле сата албастыр, андай мүнөзү менен. Ал өз товарына кандайдыр бир заказ алышы мүмкүн, бирок анын андай иши токтоп да калышы ыктымал. Мүмкүн сиз да андай соодагер менен жолугушкансыз, сатып алуучусун өзүнө тартпай качырып ийгенин же мамиле түзө албастыгын көргөн болсоңуз керек. Ийгиликтүү адам дагы соода кыла электе эле оюнда боло турган соодасын же кызматын ойлонуштурушу керек. Ал адам түшүнүшү керек, баардыгы өзүнөн башталаарын. Эгерде соода кылып келгенде эмнеден башташ керек, кандай маек түзүш керек, деги эле кандай жолдор менен өзүнө тартууну ойлоп чыгыш керек. Бизге ички мамилебиз көп нерсеге түрткү берет. Жада калса, ага да жараша жашообуз өзгөрүлүп турат. Хенли акындын сөзү менен мен тагдырымды өзүм түзөм, жан дүйнөм менен да башкарам дегендей сөздөрүндөй, мүмкүн ар бирибиз өз жашообузду өзүбүз башкара алабыз. Балким ички мамилебизди башкара алгандан кийин өзүбүз каалаган жакка да тагдырыбызды бура алабыз. Биз ички мамилебизди төмөнкү факторлор менен башкара алабыз. Биринчи, ар бир адамда болгон максаттарга ушунчалык чоң кызыкчылык менен умтулгандар. Көпчүлүктүн эң биринчи турган каалоосунун үчөөсүнө сүйүү, байлык жана ийгиликке. Экинчи, албетте жакшы маанайда жана ичи таза адамдар менен болгон мамиледе ким сизге жакшы таасир берип, көңүлүңүздү ээргитсе, ошол адамдар сизди да өзүнүн толкунуна тартат. Үчүнчү, ийгилигиңизге жетүү боюнча коюлган пландарыңызды ишке ашыра алам деп, ар дайым ичиңизден да, кааласаңыз сыртыңыздан да кайталап турушуңуз керек. Ал аң сезимге сиңишине аябагандай чоң таасир этет. Төртүнчү, күндөгү тилек менен жаратканга колуңузда бар нерселерге ыраазычылыгыңызды билдириңиз. Бул тилекте акылмандуулукту гана сураңыз, жана дагы бар нерсеңизди туура колдонуп жана пайдасын көрүүгө умтулуңуз. Мындай практиканын аябагандай чоң таасири бар. Биринчиден, сиздин ишеничиңизди бекемдетет, ал аркылуу гана ойлогонуңузду жарата аласыз. Билиңиз, сиздин укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Алар менен сиз каалаган каалооңузга жете аласыз. Андай сезимди ойготуп, максатыңызга жетүүгө колдонуңуз. Ошондо таң каласыз, эмнеге мурун мындай сезимиңизди колдонбой жүргөнүңүзгө. Ийгиликке жетүүнүн 32 кадамы. Позитивдүү ойдун мааниси. Сиздин негатив ой жүгүртүүңүз ийгиликке жетүүгө тоскоолдук кыла алабы? Эгер андай болсо, пайда болгон проблемаларды карап чыгууга убакыт келди. Негатив ой жүгүртүүсү бар адамдар бардык нерсени проблема катары кабыл алат же аткарууга болбой турган тоскоолдук деп түшүнөт. Анда позитив ой жүгүртүүсү бар адам андай проблеманы оңой чечкенге боло турганын көрүп, ал эле эмес ошол проблеманын аркасында чоң ийгиликке жетүүнүн трамплини деп түшүнөт. Бир жолу Луиза кандайдыр бир өлчөмдөгү жер сатылып жатыптыр. Аны сатып алууга эки гана сунуш келип түшкөн. Биринчиси аз гана акчага ал жерди баалаган,
Анткени жердин көп бөлүгүн бамбук каптап кеткен. Жерди иштетүүгө да оор болот деп билгизген. Экинчи сатып алуучу биринчиге караганда 2 эсе көп акча сунуш кылган. Ал жерди сатып алып бамбуктарды кыйып, андан балык улоого керек болгон куралдарды жасап саткан. Куралдардан киреше болгон акча менен ал өзү жерге көрсөткөн акчасын тез арада эле актап алган. Бул мисалда аны көрсөтүп турат. Позитивдүү адам көп көрсөткөнү менен жакшы пландардын ээси болчу. Тоскоолдуктардан качкан жок жана аракет кылып, андан киреше да көрө алган. Ал эми негативдүү адам тоскоолдуктардан качып, жада калса ийгилик өзү анын колуна келгенде да кармай алганды билбей, андай шарттын даалай качырышкан. Вульворт өзүнүн ишин дүкөндө сатуучу болуп баштаган. Бир күнү ревизия кылып жатып, ал кампада көптөгөн товарлардын калдыктарын байкаган. Алар эскирип, жада калса пайдаланганга болбой калган. Ал эсине мындай сунуш кылган: келгиле, сатып түгөтүү жарманкесин ачалы. Бирок башчысы макулдугун берген эмес. Ага карабастан Вульворт позитивдүү адам болчу. Кыскасы макулдугун ала алды. Дүкөндүн так ортосуна узун текчеде бул товарларды коюп жайгаштырышкан. Анын баалары 10 центтен ашкан эмес. Жарманке күнү адамдын көптүгүн айтпаңыз. Бардыгы тез арада сатылып түгөтүлгөн. Жана Вульвортко дагы бир жарманке кылууга башчысы уруксат берген. Анысы да ийгиликтүү өткөн. Анда Вульворт ойлонуп мындай деп чечкен: жаңы дүкөн ачыш керек. Ал жерде болгон товардын баасы 5-тен 10 центке чейин гана болуш керек. Мындай сунушун башчысына айтса, ал макул болгон эмес. Андай товарларды кайдан табабыз? Өтө эле арзан го. Бизге эмне киреше болот? Кыскасы, жалаң эле негативдүү ойлорду ойлоп, ал сунуштан баш тарткан. Ошондо позитивдүү Вульворт тагдырын өзүнүн колуна алып, өзү башкарып көрөйүн деп чечкен. Болгон акчасын топтоп, көп убакыттан бери жаткан товарларды сатып алып, өзүнүн атынан дүкөн ачкан. Бир нече жылдан кийин Вульворттун мурунку башчысы айткан: эми түшүндүм. Вульвортко макулдугумду бербей баш тартканым. Миллиондордон качканым экен да. Негативдүү ой жүгүртүүсү бар адамдардын эң негизги мүнөздөрү төмөнкүлөргө: чечкинсиздик, коркунуч, шектенүү, кыла турган ишин башка убакытка калтыруу, оройлук — булардын бардыгы бөлөк адамдарга жана сиздин мүмкүнчүлүгүңүзгө да аябагандай чоң тоскоолдук берет. Ал эми позитивдүү адамдар тескерисинче чечкиндүү, ачык, тоскоолдук кездешкен жолдорун издеп, андан чыгып сапарын улантууга жөндөмдүү болушат. Айланасындагы адамдарды жана жалпы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү да өзүнө тартат. Позитивдүү көз карашты өзүбүздөн өрчүтсө болобу? Албетте мүмкүн. Эгерде кандай гана иш болбосун, чечим чыгарганда же ишке киришерде мен аны кыла алам деген ой менен баштасаңыз, баары болот. Ийгиликке жетүүнүн 33-чү кадамы. Сиздин жакшы адаттарыңыз сиз үчүн иштесин. Сиздин бул жашоодо ийгилигиңиз же жеңишиңиз күнүмдүк адат болуп калат. Адаттын 2 түрү болот. Алар: биринчисин биз өзүбүз атайын же өз эркибиз менен кабыл алабыз. Экинчиси кырдаал учурунда өзү пайда болот. Бул 2 адат өзүлөрү автоматтык түрдө иштеп турушат. Муну мен космостук закон деп коем. Жаратылыштагы закондун бардыгы бул мыйзамга көз каранды. Бул законго жараша атомдун байланышы, жылдыздардын, планеталардын, жылдардын өзгөрүшү, ден соолугубуз, жашообуз дагы көз каранды. Будай будайдан өсүп чыгат. Ал эми арпа арпадан. Биз андай экенин билебиз, тескерисинче болушу мүмкүн эмес. Бул анык. Бирок муну түшүнүп жатыптырбызбы? Бул жөн эле кокустук эмеспи? Эмне үчүн так ушундай? Биздин адатта так ушундай. Жаратуучу адамга өзү керек адатты тандоого шарт түзүп берет. Биз баарыбыз адаттарыбызга көз карандыбыз.
ойлорубуздун же кыймылыбыздын кайталанышына байланыштуу алар бизде сакталып калат. Өзүбүздүн оюбузду контролдой алган жашообузду жана тагдырыбызды да контролго алабыз. Космостук закон эч качан кереметке ишенбейт. Эч убакта жоктон эч нерсе пайда болбойт. Ар бир адам өмүрүндө өтө турган жолунун кандай болорун биле албайт. Ал бир гана жардам берет жана туура өтүүгө мажбурлашы мүмкүн. Качан сиз адаттарыңызды анализдегенде жана карап чыгып жатканда, аларды жаңыга алмаштырарда сөзсүз ийгиликке керектелген адаттарды тандаңыз. Ийгиликке жетүүнүн 34-кадамы. Баалап жатканда так жана кунт болуңуз. Биз оюбузду толугу менен контролдой алабыз. Анда мүмкүнчүлүккө ээ болуш үчүн өтө так болушубуз керек. Каалаган акыл эси ордунда болгон адам эч качан бирөө ал үчүн чечим чыгарышына жол бербейт. Ийгиликтүү адамдарды кандайдыр бир план менен чечим кабыл алат деп айтса да болот. Биринчиден, алар маалымат чогултушат. Бөлөк адамдардын да ою менен таанышат. Бирок жыйынтыкты чыгарарда бир гана өзүнүн көз карашы менен жыйынтыктайт. Кылдаттык менен ойлонуу процесси эки учурду өзүнө камтыйт. Индуктивдүү бул фактыларга таянып, өзүмдүкүнөн чечим чыгаруу жана дедуктивдүү бул болгону өзүңдүн фактыңа гана таянуу. Аң сезимдүү адамдын ойлонуу процесси эки этаптан турат. Эң биринчиден, ал фактыны жөнөкөй айтылган сөздөрдөн алат. Андан соң аны эки класска мааниси боюнча дагы бөлөт. Маанилүү фактылар койгон максатка жеткириши боюнча эсептелет. Калгандарынын бардыгы жараксыз. Көп адамдардын катасы болуп, уккан сөздөрүнө жана текшериле элек фактыларга ишениши болуп эсептелет. Алар бир гана нааразычылыкка алып келет. Так жүргөн адам билиш керек. Кээ бир адамдардын ою деги эле керексиз же жада калса коркунучтуу. Эгерде сүйлөшүп жатканда адам мындай сөздү колдонсо, элдер айтып жатышат. Анда ал адам менен сүйлөшүүнүн кажети жок. Андайда аң сезимдүү адам дээрлик эле сезет. Джеймс Дюк бала чагында эч кандай билим алган эмес. Ал кат тааныганды, жазганды үйрөнө алган эмес. Бирок ал өз алдынча кылдаттык менен ойлонуп жана анализдегенди үйрөнгөн. Ошонусу ага эң бай адамдардын бири болгонуна жардам берген. Ал убакытты эч качан текке кетирген эмес. Эч убакта болбогон нерсени ойлогон эмес. Жана так маалыматты колдонуп чечимди тез чыгарган. Бир жолу Дюктун жолдошу ал 2000 чылым дүкөнүн ачам дегенин угуп өз оюн айтат. Мен жолдошум менен биргелешип ачкан дүкөнүбүздөн көптөгөн кыйынчылыктарга батып жатабыз. А сен кайдагы 2000 дүкөн деп айтасың? Дюк, сен чоң ката кетирип жатасың деп. Оба, мен жашоомдо көп ката кетиргем. Бирок мен анда токтоп калбай ар дайым чечим таап, иштеп, ордуман жылып олтурам. Ката кетирбеш үчүн эч нерсе кылбаш керек деп Дюк жооп берди. Дюк чылым саткан сода борборун ачкан. Ал жума сайын ага миллиондогон доллар кирешелерин алып келген. Бир нече миллион акчасын Дюк өзүнүн атынан чоң окуу жайын ачууга да бөлүп койгон. Ийгиликке жетүүнүн 35-кадамы. Креативдүү элестетүүңүздү байытыңыз. Адам баласынын элестетүүсү же кыялдануусунун эки түрү болот. Биринчиси системалык элестетүү. Белгилүү идеялар, мамиле, пландар же фактыларга таянып, жаңы образдарды колдонуу. Экинчиси креативдүү. Өзүңүздүн шыңыңыздын элестетүүсү. Ал сиздин алтынчы сезимиңиздин алдында өзү иштеп чыгат. Томас Эдисон систематикалык элестетүүнү колдонгон.
ага чейинки фактыда айтылган электр тогун зым өткөргүч аркылуу өтөрүн колдонгон. Бирок Эдисон зым өткөргүчтүн аягына электр лампочкасын байланыштырып, жарык берүүнү ойлоп тапкан. Ал эми креативдүү элестетүүнү доктор Элмера Гейтс колдонгон. Гейтс өзүнүн 6 сезими менен Эдисонго караганда көбүрөөк ийгиликке жеткен. Гейтс андай сезимин ойготуу үчүн эч кандай добуш угулбаган бөлмөдө жамынып алып, жарык берген чыракты да өчүргөн. Мындай кырдаалда тоскоолдук кылган эч нерсе жок болчу. Ал жакшы көңүл коюп, максатына жетүү үчүн керектүү маалыматтарды таап алуучу. Жакшы, керектүү маалымат пайда болгон соң, чырагын күйгүзүп, аны кагаз бетине түшүрчү. Кээде анын оюна өзү ойлонуп жатканына керектүү эмес, бөлөк да ойлор келчү. Ошол ойлорунун артынан да ал көптөгөн ойлор табуулардын ээси болгон. Бизде болгон 5 сезим бул дүйнөнү колдонгондо камсыз кылат. Ал эми 6 сезим ар дайым биздин оюбузда эмес, ал биз катуу ойлонгондо, ниетибизге жараша пайда болот. 6 сезимге гана байланыштуу Майами Бичтеги эң белгилүү мейманканасы пайда болгон. Бен Новак Майамиге 1940-жылы чөнтөгүндө болгону $1080 менен келген. Өзүнүн кыялында ал эң белгилүү, эс алууга ыңгайлуу болгон мейманканасын элестеткен. Акыл эси менен акчасын иштетип, кыялын чындыкка айландырган. Новак өзүнүн креативдүү ойлонуусун кыялына жетүүгө үгүттөгөн. Лабрадор жарым аралынын жашоочусу Клеранс бирси жырткычтарды капкан менен кармаган мергенчи болгон. Бир жолу ал талаада кетип баратып, тоңуп калган капуста таап алат. Ошондо анын 6 сезими ойгонуп, тоңдурулуп сатылган товарларды сатууну чечет. Анысына тез арада киришет. Көп өтпөй эле ал жакшы кирешеге ээ болгон. Сиз Бен Новак жана Кларенс бирсидей өз кыялыңызды өзүңүз үчүн иштете аласызбы? Эгерде сиз 6 сезимиңизди иштеткиңиз келсе, анда максатыңызды же проблемаңызды кагаз бетине жазыңыз. Аны ичиңизден же сыртыңыздан күнүгө бир нече жолудан кайталаңыз. Аны сиз так жана ишеничтүү айтышыңыз керек. Эсиңизде болсун, адам бүт бардыгына жете алат, эгерде аң сезими менен аны түшүнүп жана кабыл алса.